Бул Арыстанбап ата айыл аймагынын борборунан агып өткөн Арыстанбап сайы. Мында сел коопсуздугун алдын алуу максатында кубаттуу техникалардын жардамында дарыяны бекемдөө жана тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Былтыр болгон сел ташкыны кайталанбашы үчүн бул жылы жергиликтүү бийлик жаз алды менен камылгана баштады. Буга район башчысы дагы дыккат көңүл бурууда. Азыр МЧС тарабынан бул жакта материал бөлүнүп берилет, дамбанын укрепление иштери жүргүзүлөт. Жалпы узундугу 150-180 метр узундук аралыкта жүргүзүлөт. Кошумча өткөл көпүрө бар, ал жакка материал берилет. Бөлүнүп берилген материал негизинде кошумча тротуарлар курулат. Ал эми жогору жагында айта турган болсок, ал жакта дагы көпүрө бар. Ал жерге дагы МЧС тарабынан бөлүнүп берилген материал негизинде көпүрө дагы реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт. Былтыркы катуу жааган жамгырдан дарыядан аккан суу нугунан көтөрүлүп, сай жээгиндеги имараттарды каптаган. Кийин жергиликтүү бийлик иретсиз салынган курулуштарды сүрдүрө баштаган. Алардын катарында Арыстанбаптын борборунда орун алган 35 соода түйүнү дагы бар. Алардын ордуна атайын тротуарлар салынып, негизги көчө кеңейтилет. Ал эми Кызыл Үңкүргө туризмге кете турган Кызыл Үңкүр жакка болсо, жалпысы 8 километр жол асфальт иштери жасалат. Турбазага кеткен жакка, шаркыратмага кеткен жакка бараткан жолдун жээгиндеги мыйзамсыз курулмалардын баарын тең алдыруу боюнча тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлүп иштер алып барылууда. Кыска мөөнөттүн ичинде биз иштерди жүргүзөбүз. Ошону менен катар эле жол боюнда Жашыл Мурас программасынын алкагында бул жакта кыргыз жаңгагын отургузуу боюнча тапшырмалар берилип, тийиштүү иштер жүргүзүлүүдө. Быйыл жергиликтүү бийлик саякатчылардын коопсуздугун эске алып, катуу келген сел нугунан ашып кетпеш үчүн 3 чакырымдай аралыктагы дарыянын ичи тазаланууда. Мындан сырткары сай жээген бойлой узундугу 180 метрлик дамба курулат. Бир көпүрөнү, мына айылдын борборундагы көпүрө 444 миң сомдук. Буну быйылкы 25-жылга планга киргизилди. Ошондой эле мына жерде күмбөздү астын суу алып кеткен үчүн 180 метр сай жээгине дамба куруу 1.620.000 сом МЧСтин быйылкы планына киргизилди. Алар бизге материал алып берет. Элдик ашар жолу менен аны дамбаны курабыз. Табияттын уникалдуу тугундусу аталган Арыстанбап айтылуу жаңгакты кою шаркыратмалары менен дагы таанымал. Жыл өткөн сайын туристтик потенциалы өсүп жаткан Арыстанбап ата айыл аймагында 50 миңге чукул калк жашайт. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.